Кандайсыңар туугандар, интернетте карасам эле наамдар боюнча ызы чуу түшүп эле бири-бири менен кажышып эле жатып калышыптыр го, ё-моё. Анан кана кимдер алды экен деп эле списокты карасам эле баягы мен жок, мен деле вот бүт өмүрүмдө элге арнап, үйдө токош жок болсо дагы, кой элдин проблемасын айтайын, элдин камчысын чабайын деп келатам, ё-моё. Аны баарыңар деле көрүп атасыңар, угуп атасыңар дегендей. Анан көпкө деле бир наам берип койсо болмок да туурабы? Чынында жаман таарындым мен ошол наам ыйгарчу комиссиягачы. Көздөрүн кичине ачып, эки жакты жакшылап карабайбы, кимге бериш керек, кимге бербеш керек дегендей. Анан берчүлөргө бербей, бербечүлөргө берип коюптур го, ё-моё. Жаман абида болуп калдым мен деп эле. Таарына бербейм, мен тиги элге окшоп элечи. Негизичи ушу жыл сайын наам бергенден кийин таарынычтар толгон токой, ё-моё. Өзгөчө бул чыгармачылык чөйрөдө интрига просто кошмар, биринен бири кызганып, ой-ой-ой, Кудай көзүн салбасын. Блин, бул эмне деген шумдук, наам дегенде эмне мынча жата калышат, чынында түшүнбөйм да, ё-моё. Кээ бирөөнү байкап калып атам, наам алам деп жыртык тешиктерге чейин кирип кетип атканда, блин деп алаканды чекеге тарс этирип чаптырып, что ты творишь, братан деп каласың да, блин. Карга, сен дагы наам алдың бе? Как, ооба, асман сулуусу деген наам алдым, кечинде жууп берем буюрса. Кайран комиссия, ё-моё, жалгыз мени томсортуп турсуңар го, мага деле бир нерсе берип койбойсуңарбы, ё-моё.